Тили бергиле. Каталог ушундай эле болот го дейм, мисалы үчүн рендеринг пеке могу карточкалар өзү бул пейдж болду да. Мындай сүрөттөр болот. Анимациясын коеюн дедим, бирок коюлбай койду. Анимациясын коюш үчүн Азырынча болот арчыбек ушундай анимацияга убактын кетирбели го. Кийин WordPress'те жасаганда важно го ал жак. Тиги шорону ачып көрсөң, шорону ачып Мындай көрчү. турганда жакшы көрүнөт экен. Bu pizza ошол эле мүмкүн yani. Web Studio дегенде не турат? эмеси да жана жазаган кишилер. Автор бу. Эң астында жазылып турат, ошо сайттардын эң астында жазылабы? Ооба, эң астында жазылат, мен бияка сразу киргиз койдум да, чтобы кызыккандар Web Studio'дан көрүп, башка сайттарда көрө турат. Бирок ошол мисалы Жакшы экен. Web Studio деп киргизгениң жакшы болуптур, ким жасаган. Бирок ошого описание жазып коюш керек экен, чокусуначы, тема, подтема кылып, типа ушул компания жасады или бир нерсе деген сыяктуу сөз, а то непонятный болуп калбадыбы? Себеби студия дагы шоронун ссылкасы бар, бул жакта да ссылка турат. Муну алып салайынбы? Жок, бул эмеси да, бул сайт, Да, сайты бул. Сештаса, мен түшүндүм ага. Мындай болуп коёюн. Эки ссылка болуп калды да. Мындай кылып, шоро сайт деп коём, ушундай. Ушундай болуп. Жок, ана бул Михаил деген жасады деп туратасың го, Михаил Агиевпи? Бул жерде Web Studio жасаган иши деп коеюнбу? Жасаган студия. Или сайтты жасаган студия деп. Сайтты жасаган студия деп туруп апострофа кылып Web Studio дейсиңби? Авторду эле койсо болбойт да. Автор деп деле койсок болот го дейм. Авторлар. Анан Web Studio деп койсок болот. Эми түшүнүктүү болот го дейм, Анда даяр жумуштарды доменге жүктөй берели. Прямо эле да. Метели олонуштуруп жүктөп салайлы сразу эле. Мону азыр пока. Анан дагы базар күнгүгө болот да? В воскресенье же, да? Встреча 26 или 25. Ошого чейин дагы балким кошумчалар киргизебизби? Да, давайте сейчас тогда мен ачайын. Доменди ачайын. Анан болгонун жүктөй берели. И это домендин биринчи бети боюнча жанагы фигмада жасай турган болдуң барчы? Нени? Мына галерея вид кылабыз го мына жерде. Ошого баягы обложка керек го, неме, мисалы долбоор жөнүндө дегенге обложка керек. Ошондой кылып киргизебиз же мындай строчный болсунбу? Ооба, азыр мен ушундай кылып коеюн. Так. Эскизный жакшы го дейм. Архивтегин алайлыбы же буну алайлыбы? Жок, архив кереги жок го дейм. Узун болуп кетти. Бирки немеге кирсең, мен долбоор жөнүндө дегенди жаза алады эле. Логотип коюп жасап көрдүм эле го. Ушул сон болуптур. Могу логотипти алмаштырбайлы не дейсиздер? Бул логотипти мен сенен албай эле неме чернектен алып алгам да, ошон үчүн сенде го логотиптер, ошон үчүн коюп кой сен. Мен дейм, Ренат байке бир акырында бир башка логотип жазабады беле? Ошол жакшы болуш керек, мен оюмча. Меникине караганда.
Могу кандай дейсиздер? Агай байкасың. айткан жок го. Эчтеке деген жок го. Даже шрифтовый кылса болот деп атпады деле. Ошону кылып эле мындай шрифт жазып коелу кытыча деп. Мынабу Буну коробканы кактан? коюп туруп шрифти алмаштырып дейсиңби? Же могул эле тура берсинби? Менин оюмча могул жакшы көрүнгөндөй болуп атат да. Мындай размери кичине берип, компактный болуп, да? Компактный болуп койсо. Бир аз кыйшайраак болуп калыптыр, а? Логотип А боюнча так нормально. Арчыбек сага эч нерсе дей албайбыз. Өзүңөр чечкиле. Сиздер кандай ойлойсуздар? Буну караңыздар Түзөмү анан боюнча буну караңыздар. логотипти сен башкарасың го. Жок, андай деле эмес. Кээде илхом келгенде жазып коем, а так. Чынында кутучага эч кандай идея келбеди мага деле. Айта албайтам кайсы жакшы деп. Просто Гуля Исаеваны сеники предлагать эткен үчүн мен да ошону кошуп койдум да. Анан ошол сен кошкон мына жашыл түстү нар жака дагы кошуп койдум, типа логотипке салыш неме айкалышып турсун деп. Мейли пока эме турсун анда ребрендинг кылып коебуз да биз анда, сайт жаза баштаганда. Так. Ага чейин Айлык. өзгөрүп калат. Балким чейин сенде идея турсын. чыгып, Ринатта идея чыгып, жаңы болуп калаттыр. Ринат байке эмеге жазайсызбы? Кыргызча подкастка логотип. Кожукучу эле. Кыргызча подкастпы? Кыргызча подкаст. Жазайын деп аткам, мындай чыгып аткам. Что-то эстеге келбей атат. Эмне болду? Жа просто лайк басып коюп турсуз. Лайк басып коюп турсуз, анан жазайт окшойт деп койдум мен. Жазып аткам, чыгып аткам. Окшошпой атат. Тиги Ашардыкыда да бар да, жаз. Сурат эле. Ашар, мед жардам. Ошо кыргызча подкаст. Могуларды эме кылсам, алып турсамбы? Иллюстратор. Кайсы? Аларды алып турайынбы? Аны автоматтык түрдө галерея кыла албайсыңбы ошондо? Болбойбу? Буну азыр галереяга которо албайсың, буну эме кылыш керек. Биринчи эме жазыш керек. Главная страницаны инлайновый пока кылып турайын, да? Кийин алмаштырабыз. Случайно припадем. Биринчи кыргызча эки словарь кылайын. Биринчи долбоор жөнүндө де? Туура. Тиги Адилет Жумаев деген да бар эле го. Токуп кетиго. Күздөмөнүн дизайнериби? Ооба. Жок го. Эч жерде жок. Эме кылыш Эме керек. келечекте дагы келбей калды, Встречада айтып аткан неме деп. Дайыр курска жазылдым деп айтып встречада. Дизайн жагынан ушундай бир. Мээрим сөзүн укпай калдым мен. Кайрытсаңыз. Сананды кой. Алдай неме деп аткан бир встречадачы. Немеге бир курскабы, эмнеге тоже программирование жагынан, дизайн жагынан жазып тургу. Тоже параллельно ошакта окуп атам. Жетишпей там бир встречада айтып аткан. Даяр кутучан жиберейинби неме? Арчыбек, менде даяр скачать этип койгонум бар эле. Анан тип отурбай. Ал эмеси жок, форматы. Сен неме кылтасыңбы? Шаблон кылтасыңбы? Эме чыгып кетип атпайбы? Страницаны. Көрүнбөй калып атат да полностью. Ошону мен бир аз эме алып коеюн деп аткам. Этот биринчи бетинди не кыла турган болдук? Жанагындай форматта кылабызбы? Название неме категориянын названиясы, анан жөнөкөй эле түстөрүн өзгөртүп галереялардын обложкаларын, то есть.
Супер шоу деген сайттан карап элеби? Көрдүңөрбү видеосун? Мастер-классты. Мен карабадым. Ошо менен жасайбызбы? Жаңы геймди. Менен WordPress менен жасайбыз го дейм. Это супер сону Азамат айтты го. Эми Азамат агай айтты го, ал платный пока WordPress'те жасап тургула деди го. Жок, суперсон бесплатный шаблондор бар. Бесплатный эле бар экен го. Мен чукуп көрбөппүн. Өткөндө отурдум бирок. Ашарды ошондон жасаптырган бесплатный. Бу неменкеде кирип көрсөңүз, битепчи дегенден. Эме ошондун ичинен эле мени көрсөтүп. Сайттагы. Агай чатка таштаптыр, карап көрсөңүз, бул саат 15-16 ден. Битепчи да супер содо жасашыптырбы? Ошондой го, азыр кирип карап көрсөңүз, ол жагында турат. Мен алып турда. Качествосу өчүп калдыбы? Ой кетип калдыбы? Чоңураак кылыш керек экен. Жана күндүзгү дейлиде айтты го, кайсы болдорда билбейм, аягын эле окуп калдым. Так, он калды дейт. Мени деди го. Наушничте сактап кайсы көрүнөдү. Эримдин кээ бир сөзүн укпай калдым, билбейм, силерге да ошондой болуп атабы? Бул да жакшы. Аябай акырын угулуп атат да. Микрофон иштейт. Эме onun тең өчөт азырчы. Мурда биринчи менен экинчи встречабыз спокойно эле бир сааттай жазып тур го. Эмне кылдыр? Убактылуу эле да кеде. Иногда Zoom бизди аяп коет да. Настроениега жараша. Ошондойбу? Мейли. Мейли отуруп турасың. Мурда лайфхак бар деп атты эле. Приглашение жиберип, анан ачса безграничный болот депчи. Ошону бөлүштү эле го. Ошо лайфхакты колдонгон, бирок эме болгон. Адын деле разработчиктер байкайт да. Ал это дыра как баг деп коет. Ошо өткөндө акыркы жолукканыбыз 4 видео болуп кетиптир да, көп болуп кетиптир. 4 зум болуп кетти да. Баарын скат берди, жакты карамады. Эле YouTube'га жүктөп ссылкаларын эле берип койгом, молда базага. Долгор жөнүндөгү эми. Это, кстати, Арчабек, ушул мынаны сүрөт форматына киргиздиң азыр, мына кутуча сөздү. Ошону бул жерге эмес, ана биринчи бетине эмес. Вообще-то мен идеям боюнча ошол жерге туруш керек болчу, бирок баягындай кылда киргизсе болот го немеге. Cover page кылып туруп, cover кылыпчы нар жакка. Аны алып салайынбы? Бияка коеюнбу? Ушул жакка cover кылып туруп, анан нар жакта ошо coverдин чыгара турган кылган варианты бар эле го. Бар андай деле. Чтобы ал жакка да, бул жакка деле. Анда бираз башкача. Ушуну киргизип туруп. Бирок биякта көрүнбөй калат да, месеж. Ошону нар жактан көрүнө турган кылган варианты бар да, немеге кирсең, фильтр деген жери бар го. Анын бар. Бул жерге өзү бияка сыртка чыксаң. Кадайсызбы? Аны мындай эле болуп калат. Сейчас секунду. Preview page color. Эми биякта алып койсок. Толук чыкпай калабы? Жок, всё, нормально. Айтып атпайсыз? Чтобы ана жердеги местаны не занимала да сразу. Бирок менин башында идеям ошондой болчу, бирок биринчиде логотипибизди коёйлу, анан мындай сөз кетсин деп ойлогон болчумун. Так, ошондой болсун пока, долбоор жөнүндө.
Кийин эгер шаблон кылсаң, анда аны бер жака түшүргөнгө туура келет экен да, бирок баары бир. Шаблонду сен нар жака коесуң да, туурабы? Cover et деген жака. Ой, обложканы. Жөндөсөз болот атат. Мына Бул жерге change косумча cover деп бирдеме дегенге косот. обложка коесуң да, туурабы? Ушул жака коесуң. Ооба, change cover. Анда логотипти мындай размерин азайтып туруп, мына жака коюп коелу, ортого. Жака дейсизби? Ушул орто жерге, ортолукка кичинерээк кылып, Алыстатыппы? аз токтоп тургун, мен дагы кире калайын. Болот. Сиз кирип алып эле сени кыйнай бересиң. Билбейм, биз кыйнаган жокпуз. Жаркын эле кыйнап атат. Ушуну эле кайра киришпей дейсизби? Мынаны азайтып эле мындай. Азайтып кой дейсизби? Анан мына жака неме обложкага сен неме жасасаң, ошол жака түшөт да анда. Могу квадратын эле чыгарып коеюн. Эки жолу окуган жокпу? Жок, бул жака обложка келет да, Мерим. Артына. Мындай дейсизби? Ушундай алып койду атасызбы? Кандай өтөсүң? Бул деле вариант экен. Да, тоже хороший, да? Вариант. Жана эме лайфхактарды, ой. Вики сыларды ушундай кылса болот да? Силарды ушундай форматта дедиңби? Тоже WordPress-тен жасап баштаганда балким идеябыз колдонуп кетсе, ошентип каларбыз. Ооба, бирок текст биринчи кетсе жакшы болобу? Же Текст наоборот? биринчи кеткен. Же наоборот? Жок, эми оң жакта сүрөт болуш керек. Жок, сол жак, оң жакта сүрөт болуш керек, сол жакта текст болгондо тура. Эмечи? Само воспринимается так. Шахматный кылсачы? Көрөбүз да, азыр ойлонобуз. Шахматный тоже вариант да? Да, шахматный тоже вариант. Катар мындай, да? Текст, сүрөт, текст. Сен экраның кара болгончо ана жерде козук дегендеги галочкалар көрүнбөй калат экен да, көрсө, значит, өзгөртүп коюш керек. В принципе, көрүнүп атат. Всё. Анда шаблонду, обложканы сен жасап бересиң барчыбы? Немеге? Бул жерде дейсизби? Так, кандай кылып коелу? Долбоор жөнүндө ошондо эмнени жүктөйлү болжойт? Кандай форматта? Обложкасын не кыла турган болдук го, жана сен айткандай эле бир эле атталыштарын жазып разноцветный кылабызбы? Ошондой Силер кылып баягы койдуңузбу. KG Coders кылыптыр го. Силер көрсөттүң го сен. Жок, команда силер эмне дейсиңер? Мен бир нерсе дей албайм, силер эмне десеңер ошол. Сиздин сунушуңуз ошондой, Просто текстти бул эле жазып коюш керек, Мен шаблон болуш керек дегенге заамын, бирок кандай болот, пока айта албайм да, кандай красивый чыгат. Жок, бирдей шаблон болгон жакшы го. Ооба, эме текст анан кичинекей мындай иконка. Ошондой болот. Ооба, кстати, иконка предлагать этип аткансың го. Да, давайте сделаем. Азыр кайра кирип чыгайлыбы? Жок, азыр мыналарды бүтүрөйлү. Ал шаблон. Азыр өчөт азыр. Шаблон не горит да, ал. Мыналарды киргизели, жасаган жумуштарды. Кийинки долбоордун мүчөлөрү кетсинби же башка эле? Же сайттардын каталогу? Долбоордун мүчөлөрү биз эмне нужен жатат да? Ил жөнүндө. Баарын алып салыш керекпи? Катышпаган баарын алып салыш керек. Бул адамдардан чогуу группа бир киргенде сүйлөшүш керек, дальше эмне кылабыз? Азыр жүрөбүз да. Жайына гүлгө дагы обращение жазып көрөлүчү, неге келбей атат. Азыр мен кайра чакырам сиздерди. Бир саат отуруп бүтүрүп коелу ушуну. Эметпеле, мен ачып берем, Хорошо. Зумбу? Зумду айтасыңарчы? Азыр ичсе мен ача алмайм. Иштебей калат ушу. Өңү жазып кой десем.
бир эле болобу же үчөөлөр болобу? Бирөөлө болот да. Кыргызча Бирөөлө да. Видимо, ошондо. Так. Ага, так. Ага. Что-то так. Кайрашынан жатып атасың да? Мынаны сейчас беркиндей вариант киргизип көрсөчү, бирок ал жактан кандай болуп чыгат? Азыр салып көрөм ичине. Азыр дубликейт кылдым. Копий деп чыгып берет по-любому. Көчүрүшкө болбойт беле? Уже ачып бүттүң